İşkerler izdеген жерди таптык. Кулагыңыздарга күмүш сырга 9 сотук жер тилкеси жолдун боюнан бизнеске ылайык экен шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Ушул дубалдын ичи азыр төргө чейин кирип көрсөтөбүз. Ош шаары Курманжандатка көчөсү. Бул жагы шаардык майы жаңы автобекет бар. Автобекеттин жанынан эле ушу Курманжандатка көчөсү аркылуу бери келе жатканда мына сол тарапта көрүп турасыздар, Саадат эне деген медициналык борбор бар. Андан кийин эле мына Ясин кафеси, Алтын жөжө. Ясин кафеси менен Саадат эне медициналык борборунун ортосунда жайгашкан дареги Google карта боюнча туугандар 634. Курманжандатка көчөсү 634. Чек арасы мына ушул жерден башталат. Кирпич дубалдын башталышы. Нар жагы Саадат эне медициналык борборунун дубалына чейин барып такалат. Жол жагы менимче бир 20 метр чыгат да. Бул жерде жалпы 9 сотук жер бар. Бир сотугу $70.000 сатууга коюлду. 9 жерде 7 63 болобу? Ошондо $630.000 кеми бар да. Бул жерде эми жолдун бою биринчи линия, мына жандагы имараттарды көрүп турасыздар. Бул жагы мед борбор, бул жагы Ясин кафеси, ушул сыяктуу кафе, чайхана курса болот. Медициналык борбор, менчик мектеп, бала бакча, бул жерге бир соода борбору, дагы бир устаканаларды, башка нерселерди курса болот да. Мына биз азыр көчө жактан кирип келдик. Киргенде эле бул жерде жердин ичинде көрүп турасыздар, ушу дарактар бар экен, өрүктөр. Канча? 1 2 3 4 5 6. 6 өрүк бар экен. Бул жагы эми мына төргө чейин барып такалат. Болгондо дагы караңыздарчы, мына мечиттин куполасы көрүнүп турат. Мечитке бир дубал кошуна экен. Мечитке бир дубал кошуна. Мына бул дубалдын ичи дагы азыр кирип аягында көрсөтөбүз. Наркы ошо Саадат эненин дубалынан бер жагы да. Бул жагы өзүнчө бир 2 сотук жери менен бир үй болгон экен, ошо алдага кирет да. Бул жагы эми төргө чейин. Мына эски курулуштардын бардыгы бузулат, алынат, ордуна башка курулуш болот. Газга чейин бардыгы кирген. Эми бул жерде газ бар, суу бар, свет бар, борбордук канализация бар, бардыгы бар. Бул жагы мына мечиттин дубалы көрүп турасыздар. Бул жагы ушу мечит менен бир дубал кошуна болуп калат. Анан жердин төрүнө келгенде мына мечиттин бул жагына бир 4 метр, узундугу 6 метр бияка ичкери кирген жери да бар экен. Келип кыйтып ошол жака ичкери кирет экен. Ал жакта эле мисалы чатырыны жаап, ал жака дагы ушу бир нерселерди коюп, ал жакты дагы пайдаланса болот да. Бирок бул жерге туугандар эми элестетиңиздер. Чоң жер да 9 сотук жерге өтө чоң бизнес кылса болот. Чоң имарат курса болот. Эми карап көрөсүздөр. Кимде кандай бизнес план, идея, проект бар. Ошого жараша ишти кыла бересиздер. Бир сотугу $70.000. Албетте кеми бар. Айткан суммасынан баары түшүп берет, келишесиздер, сүйлөшөсүздөр иншалла. Бирок мына ушул Курманжандатка көчөсү туугандар багы бар көчө экен да. Бул жагы ушу Горгайден баштап, Горгай эмес, ылдый Достук чек арасынан баштап до конца Алай мейманканасына чейин азыр Оштун бир соода жүзү болуп калды. Бүт эле соода борборлору, соода күркөлөрү, бүт ушу брендтик кийимдер сатылган дүкөндөр, азык-түлүк саткан маркеттер, бул катарда акча алмаштыруучу жайлар, аксессуар, телефон, үй тиричилик буюмдары, килем саткан, эмерек саткан ушундай бир дүкөндөр ачылып кетти да. Булардын баары туугандар ушу соода үчүн ачылып атат. Эми бул жерде да бир нерсе кылып ачып алсаңыздар, Кудай буйрса, бир гүлдөгүдөй да. Бул эми экинчи дарбаза. Азыр эми эч ким жашабайт деле, ушу бузулган боюнча бул жер мына жатат. Көрдүңүздөр? Биякта да мына дарактар бар экен, чөптөрү өсүп жатат. Мына крант кирген экен, кранттан суу чыгат туугандар, суу, свет, газ бар бу жерде, канализация бар, бүт бардык коммуникациялык шарттар бар да. Эгер жаккан болсо, бир сүйлөшүп көрүңүздөр. Колдон чыгарбаңыздар бирок, колдон чыгарбаңыздар. Бул жагы ошо шаардык майы Горгайден бери келе жатканда эле, Горгайдан өзү 500 метр ушул жерге чейинчи болгону. Ясин кафесини элдин бардыгы билет Ошточу. Ошо Ясиндин жанында. Ушу Ясин сыяктуу чоң баягы тамактануучу жайларды ачып койсоңуздар болот, устаканаларды ачса болот, медициналык борбор курса болот, устакана курса болот, бизнес борбор курса болот, көп нерсе курса болот да. Эми акыл үйрөтө бербейин, бирок мен көрсөтүп атам. Колдон келишинче көрсөттүк, ээсинин телефон номерлары жазылды. Ошол номерларга чалып байланышып, сүйлөшүп келишсеңиздер болот. Тез кабардын видеолоруна бирден лайкты басып, жүрөкчөлөрдү арнап,
Жакшы пикирлерди калтырып бөлүшүп коюңуздар. Биздин каналды да элдер көбүрөөк көрүп, көбүрөөк мындай адамдарга маалымат жетип таркап турсун туугандар. Кызматыңыздардабыз. Тез кабар недвижимостька дайым катталып коюңуздар. Ассаламу алейкум.